Дамирбекти шайлап бергениңизге рахмат. Себеби мынау биз бияка чогулуп жыйын жөнөттөрбөй, мынау биздин эң баардык документибиз мынау резолюцияны кабыл алууда. Анан ушуну урматтуу менин батташтарым, силер 3-чү жана 4-чү пунктуна көңүл буруп койсоңор дейм да. Себеби 1-2 пункту бул Атамбаев ССДП, анан жанакы полиция өтө чакыруу деген бул өтө деле маанилүү болот деп коем да, 1 жылдан кийинчи. Ал эми 3-4 пункту бул өтө маанилүү да. Себеби мынакей азыр координаторлорго чоң укук берилет, чоң укук менен кошо милдет берилет, милдет мойнуна илинет. Анан ошо менен кошо силердин ишенимиңер. Мурда координатор деген бул только шайлоо убагында Атамбаевдин акчасын алып элге таратканды эле билчи. Башка эчтеке координатор деген кылчу эмес. Ал эми азыркы координатор болсо жерлерде бүт жерде бул саясий иштерге, экономик иштерге жана кадрлык маселелерге түздөн-түз катышып, биз түздөн-түз координаторлор менен иштейбиз. Ошондон координаторго биз өзгөчө маани беришибиз керек, өзгөчө укук беришибиз керек деп түшүндүк. Ошондуктан мен ойлойм, жерлерде татыктуу координаторлор шайланып атышат. Анан дагы өзүңөр мынакей бүгүн бул жерде Дамир Токтогоновичту шайлаганыңыздарга силерге рахмат. Мен дагы айтып элем, ушул эми Дамир Токтогонович кандай барабыз деп, эмне болот деп баардыгы сиздин азыр баардык жерде сизге өтө көңүл буруп карап турат. Ошондуктан мен сизге ийгилик каалайм. Рахмат сизге.